Себеби дегенде бул Барпы мектебинде ушундай кылмышкерди калкалап отурган кылмышкер директор отурат. Матисакова Гүлмира. Бул мен буга аябай наразымын мен. Ош шаарынын тургуну Феруза Телебаева мектеп директорунун кысымына кабылганын айтып, Ош ТВ телеканалынын редакциясына кайрылды. Анын улу номер 38 Барпы Алыкулов мектебинде 7-класста билим алат. Баласы бирге окуган классташы тарабынан күздөн бери басмырлоого кабылгандыгын айтып, директорго кайрылган. Ушул эмне себептен ушундай күнгө неме ситуацияга кабылып атат карап бериңиз деп киргенимде, ал эжеке болсо Бекхандын апасын жакшы бала тарбиялаган, өзүн эптеп коргой алат, жакшы эне, бул жакшы бала. А сен болсо арыз жазып, нымжан балаңа арыз жазып көтөрүп жүрөсүң, жакшына тарбиялабайт белең. Мына арызды сен жазган эмессиң, сенин деңгээлиңдеги арыз эмес. Балаңдын түшүнүк каты дагы сенин деңгээлиңде эмес. Мен арызды карап чыгып, мен Бекханда айып жок, сенин балаң сенде күнөө деп айтканда, анан кийин мен чыдасаң ушул мектепте окут, чыдабасаң башка мектепке котор балаңы деди. Ал учурда директор баласынын тарбиясын сынга алгандыгын айтат. Сүйлөшүү учурун телефонго тартып алдың деп кол телефонун алып койгон. Окуя 30 январда орун алган. Телебаева бул жагдайда мектеп жетекчисине чара көрүлүш керек деп эсептейт. Алдыман утурлап келди да колумдагы телефонду бербейм деп тартып атсам, чыканалыма бир чаап туруп колуман күчкө салып жулуп туруп, анан калаган жагыңа бар, калаган сөзүңдү сүйлө, калаган жериңе баргын, арыздангын деп туруп, телефонуңду бербейм деди. Калаган жагыңа бар деп бербей койду, мен чыгып кеттим. Ушул мага кысым көрсөттү, зордук, зомбулук көрсөттү. Баламдын укугун коргоп бергиле десем, менин өзүмдүн кошул укугумду кордоду. Мынанын соткасын чыгарып баштады. Эжеке, соткаңды өчүрүп коюңуз деди. Тартып алган жокмун. Өчүрдү. Анан мындай коюп койду эле. Карасам, что-то замигало. Значит, диктофонду өчүрбөдү. Кайра өчүрүп коюңуз дедим. Өз колу менен өчүрдү. Коюп койдук. Болду. Мектеп директору Гүлмира Матисакова дарегине айтылган кептердин баарын четке какты. Ал Телебаеванын телефону кабинетинде калганын ырастап, камерага көрсөтүп берди. Ал ошол эле күнү жеткирип берүү аракетин көргөн, бирок андан майнап чыкпай, Телебаева телефонду албай койгон. Сиз качанга чейин балага диктовать этесиз? Бул социумда жүргөндөн кийин бала мурун жакшы окуган экен. Лучше, чем сейчас. Действительно, бала чүнчүп барганын биз сезип атабыз. Мен өзүм соцзащитага барып, бул балага эмес, апасына жардам бериш керек экендигин ачык айта албаймын. Потому что мама неадекватный экенин көрүнүп турат да. Бир ачууңузду бериңиз деп соцпедагогдор суранышты. Мен да коюңуз. Давайте деп сотканы берсек, албайм деди. Алган чакты дагы азыр мен ыргытып беремин. Андан кийин албадым деп тура берем деди. Бул окуя боюнча Телебаева Ош шаардык билим берүү башкармалыгына да арыз менен кайрылган. Учурда мекеме бул багытта комиссия түзүп, териштирүү аракетин көрөрүн айтат. Анын жыйынтыгында чара көрүлөт. Эгерде кайсы бир мыйзамсыз аракеттер болгон болсо, албетте мектеп жетекчилигине, ошол балдар окуган класстын класс жетекчилерине, соцпедагог деген бар, сиз айткан, ошолорго чара көрүшүбүз мүмкүн. Эми алдын ала биз бирдеме дей албайбыз, азыр ошол ата-энени чакырып, эки тараптан карап, мыйзам чегинде жыйынтык чыгарабыз. Анан эскертип кетчү жагдай, бул арыз өзүнүн эрежеси боюнча мыйзам негизинде 14 календардык күндүн ичинде каралыш керек. Учурда бул иш боюнча Ош шаардык милициясы да тергөө ишин баштаган. Маалыматтардын электрондук журналына катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Анын чындап алып койгонбу же кандайдыр бир башка себептердин тактоо максатында тергөө уланууда азыр учурда. Эгерде кылмыштын курамы аныктала турган болсо, сөзсүз түрдө белгилене коюлат. Аталган мектепте буга чейин да анда иштеген мугалим директордун кысымына кабылганын айтып чыккан. Анда 2000 сомдон топтоп мектепке порталуу ата-энелерге жүктөлгөн. Алардын арызданып кайрылуусуна мектеп директору мугалимди айыптап, кысымга алгандыгын айтып чыккан. Эске салсак, номер 38 Барпы Алыкулов мектеп гимназиясында 1475 окуучу билим алат. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.